Assalamu алейкум ардактуу замандаштар, кымбаттуу кыргызстандыктар, үй издөчүлөр, дайымкы Тез кабардын көрмандар амансыздарбы? Тез кабар каналы сиздерге дагы бир пайдалуу чыгарылыш жасамакчы туугандар. Сиздер көптөн бери шаарда жашап, айыл жергесинде бир жер үй болсо деп жазсаңыздар, мына ушул берүүнү күзөтүп барыңыздар. Үй сатылат туугандар. Ошко жакын эле жайгашкан Чагыр айылынын жаңы конушунан. Жолду көрүп атасыздарбы? Ош Мады трассасындабыз. Оштон чыгасыздар, түз эле жүрөсүздөр, 5 бойнок, андан өтүп Манас айылы, түз эле Чагыр айылынан бир аз өтсөңүздөр, жолдун сол капталында Партнер нефть, андан өтсөңүздөр Россия заправкасына келесиздер. Бир аз өтөсүздөр. Сол капталга бурулган Кушпак Бакиров көчөсүнө, тетиги сиздер көрүп турган көчөнү ойлоп жогору түп-түз чыгып барсаңыздар, мечит чыгат. Мечиттен солго бурулсаңыздар, сатыкка коюлган дагы бир мансард тибиндеги жашоого дап-даяр болгон үйгө кирип барасыздар. Ал эми бул жерден бир аз эле андан ары жүрсөңүздөр, билесиздер, Мадынын центри Базарчике, андан ары жүрсөңүздөр Башбулак, Катта Талдык, Алай тарапка өтүп барасыздар. Ал жака жүрбөйсүздөр. Солго бурулабыз. Түз эле чыгып бара беребиз. Кана жүрүңүздөрчү. Биз жетип келип калдык туугандар. Жолду көрүп турасыздарбы? Тетиги жерден оң капталга бурулдук. Бери көздөй жүрдүк. Түз жүрсөңүздөр мостко барасыздар, ал жака өтпөйсүздөр. Оңго бурулуп түз жүрөсүздөр дагы кайрадан оңго мына ушул эле көчөгө буруласыздар. Сол капталдагы сырты шыбалган тетиги экинчи үйгө кирип барасыздар. Жашоого дап-даяр. Биринчи кабат десеңиздер, биринчи кабат, экинчи кабат десеңиздер, экинчи кабат, балкон десеңиздер, балкону дагы бар. Жүрүңүздөрчү. Саламатсызбы эже? Кандайсыз? Амансызбы? Кызматка чакырган экенсиз. Тез кабар каналы жетип келди. Даяр болсоңуз келиңиз, үйдү сатыкка коюп турсуз. Канча сотик жерде жайгашкан бул үйүңүз? 6 сотикте. 6 сотикте. Албетте, каттуураак сүйлөгөнгө аракет кыласыз. Бул жагы граница, мына ушул сиз тоскон граница. 6 сотик. Бул жер үйдүн артын тарабында 1,5 метр жер бар экен дагы. Бул забор дагы сизге карайт, алдыңкы тараптагы. Воротаны коюп турсуз. Необычный пескоблоктор менен, светный пескоблоктор менен заборду уруп турсуз. Бул жагы тетик соседтин үйүнө чейин барат. Жакшы. Үйүңүз 1 этаж десем 1 этаж эмес, 2 этаж десем 2 этаж. Бул жагы балкон экен. Балкон, мансард дейли. Кирели, көрөлү. Бул жагы көчөнүн аяк ташы экен. Тетиги жакта бакка жетпей токтойт экенсиздер. Суу кенен экендигин дароо байкаган болсоңуздар керек. Бул жагы дагы бак. Бул көчөдөн андан ары жүрсөңүздөр, ал жагы дагы бак. Ылдыйдагы каналдан сууну тарттырышып, мына ушундай дыйканчылык, багбанчылык кылышат экен. Мына ушул эле көчөдө жана сиз айткан Башбулактын суусу дагы келген. Ташталган турбасы. Ылдыйдан түз эле Ош шаарына өткөн Башбулактын суусунан мына ушул эле көчөгө таза суунун дагы шлангасы ташталыптыр. Таза суу бар. Үйгө киргизесиздер, жашай бересиздер. Бул жакта мамычалар дагы коюлуптур, жолдор келиптир, бардыгы бар экен. Мына ушул эле үйдүн арткы тарабында бир эле жер калыптыр. Аны дагы келсеңиздер көрөсүздөр. Жүрүңүзчү эжеке, ичкери киреличи. Соседтер келиптир. Дыйканчылык болуп атат экен, багбанчылык болуп атат экен. Дарбазаны дагы мына мындай кылып, кенен дарбазадан коюп коюптур. Эки ачмай, бул жагында чакан киши ачмай, кирип бара бересиздер. Жүрүңүздөрчү. Эжеке, үйдүн узун турасы канча болуп калды? Жана айтып аттыңыз беле? 10 эликке 8-20. Мына шисти граникти кошкондобу же кошпогондобу? Кошпогондо. Жакыныраак келесиз, берирээк келесиз. Сиз экөөбүз үйдү көрсөтөлү, тааныштыралы. Туугандар, бул сиздерге айткан Оштун Чагырдын жаңы конушунан центральный жолго жап-жакын болгон дагы бир мансард тибиндеги үй туугандар. Сырткы тарабы. Бул жагы шисти граникти кошпогондо 8-20 дейт, шисти граникти коссоңуздар 10дон ашып кетет. Лестницасы даяр экен, коюлуптур. Андан ары узуну 10 элик дейт, аны дагы келсеңиздер көрөсүздөр. Крышасы көрүп атасыздар, российский тиникелер менен капталыптыр. Кар тормуздары, суу түтүктөрү бардыгы коюлуптур. Өстүрмөсүн гана өстүрөсүздөр. Сыртына жидкий травертингди кылсаңыздар барбы? Бул Оштогу особняктардан кем калышпайт туугандар. Бул жагыны жаңы эле сүрдүргөн окшойсуз. Даяр кылыптырсыз. Каласа тетиги жагына дагы курулуш кылса болот экен. 3 очок каласаңыздар, мына ушул жака кыласыздар, каласаңыздар тапчан коесуздар, башка курулуштар кыла бересиздер. Жер кенен
түз эле андан аркы тарабына сарай куруп алсаңыздар дагы болот экен. Бул жагы сизге карайт, тетеге. Ажаткана. Айлананда тегиздеп коюптур. Бул жагына дагы гараж кылсаңыздар болот. Үчө чок кылсаңыздар болот. Үйдүн алды кенен экен. Унаа токтотконго, бала чака ойногонго бул жерде бир камаз куман бар экен. Калабы эжеке бул дагы? Сатылат ушу тушунда. Жүрүңүз эжеке. Канча бөлмө болду үй? 4 бөлмө. Жогорусу дагы 4 бөлмө, подвал дагы 4 бөлмө. Подвалдагы жашаганга таштырылып. Мына бул балкон эжеке. Даяр экен мунуңуз дагы, Бул бүт баары полу монолит болгонбу? Монолит. Мына ушул балкондагы монолитке кошулган. Демек, мощный коюлган экен да. Тетиги ылдыйына кошумча стойкалардан коюп коюптур. Үйдүн 4 комнат болсо бүт баары монолит тугандар. Андан чыгарып, мындай кылып балконду дагы даярдап коюптур. Айланасын тосуп, өзүңүздөр каалагандай кылып жасап аласыздар. Эшик терезелерине чейин коюп коюптур. Албетте сиздердин келишиңиздерге. Лестницаны көрдүңүздөрбү? Чыгасыздар, андан ары чыгасыздар, түз эле үйгө киресиздер. Жүрүңүз эжеке. Биринчи эле подвалыңызга кирели, андан ары үйдүн ичкерки тарабына кирип бара беребиз. Эшиктен коюп коюптурсуз, Эшиктер күлүштөн экен, темир эшиктер экен. Мынакей. Жабасыздар, күлүштөйсүздөр, акырын ичкериге кирип бара бересиздер. Подвал. Түз эле кирдик. Жана сиздерге айткан шишти граниттин ылдыйкы тарабы, ичкерки тарабында шыбак койгон экенсиз да? Дап-даяр экен, шпаклеп койгон, обойго кыскасы. Жогорку тараптары тугандар жана сиздерге айткан бүт баары монолит деген мына ушул үй. Келиңиздер. Алыңыздар шашылыпчы. Аябай салкын болду жагыңыз эжеке. Жайындасы ушул жерде эле жашай турган экен. Полун көрүп атасыздарбы? Бүт баары пат-маяк, стояшка. Келе бересиздер. Шисти граниттен ичкери кирсеңиздер, коридор, бул жагы дагы биринчи кабаты дагы как үй тугандар. Жашасаңыздар болот. Адамдын бою эмес, колу дагы жеткидей эмес. 10 капталда 2 бөлмө турат бул жагында. Чакан, бул жагы 3.20га 3.50 болгон бөлмө. Терезелерине чейин койгон экенсиз, Пластик терезелер, подоконниктер, ачмай, жапмай. Көрсөңүздөр, роял дейт. Иго Востоктон алып келип туруп коюптур эжекем. Жогорку тарабы монолит, ичкерки тараптары бүт баары шыбалган, дап-даяр, евро ремонтко. Потологуну кааласаңыздар, надежный тактырып койсоңуздар болот, тезирээк бүтөт. Кааласаңыздар, пластик жабдыктар менен кылсаңыздар дагы болот. Ичкерки бөлмөсү турасы 3'төн ашык, 3.20. Ал эми узуну 4 болгон дагы бир бөлмө, күн чыгыш тарабында бир терезе, подоконник, бүт баары бар экен. Жүрүңүздөр. Полдору албетте стояшка, патмаяк экен. Ламинатты жаткырсаңыздар барбы? Ойбо. Бул жакта дагы бир бөлмө бар экен да. 4 бөлмө. Бул 3-чү бөлмө. Ушул эле бөлмөлөрдүн жогорку тарабы бар. 2-чи кабат. Эшиктерди дагы каалагандай кылып коесуздар. Түз эле кирсеңиздер, бул жагы кенен мейманкана кылсаңыздар дагы болот экен. Стояшка, шыбак, монолит, терезе. Бул жактан чыгып кетсе болобу эжеке? 2 эшик койгон экенсиз да. Эшикти көрүп атасыздарбы? Биринчи кабатка, подвалга, мансард тибиндеги үйгө 2 эшик бар экен. Экөө тең темир эшик, экөө тең күлүштөнөт. Жанаша терезе дагы коюп коюптур, подоконник. Кыскасы сонун экен тугандар. Келиңиздер, алыңыздар, көрүңүздөр. Жүрүңүз эжеке. Жогору чыгалы, үйгө чыгалы, үйдү көрсөтөлү. Бул жак забор. Бүтөт ошол жерден. Жүрүң. Лестница менен акырын көтөрүлөбүз. 2-чи кабатка чыгабыз. Бул жагыңыздан темир эшик экен да. Эшик. 2 ачмай, күлүштөнөт. Кааласаңыздар, жабасыздар, ачасыздар, кете бересиздер. Ичкери киребиз тугандар. 2 ачмай темир эшиктен түз эле кирсеңиздер, бул жагыңыз прикошка экен. Жанагы сиз айткан шишти грани ушул жер. Терезелери жыгаштан экен. 4 терезе коюлуптур. Жогорку тараптары бүт баары эшиктери, терезелери жыгаштан экен эжеке, Мына мындай ортолорунун терезелерин дагы необычный кылыптыр, коричневый цветте орнаменттер менен. Бул жерде автомат турат. Ар бир бөлмөнүкү өзүнчө. Келиңиздер, көрөсүздөр. Жүрүңүздөр, ичкери кире берели. Ойбой, эже. Кандай бөлмө болду бул жериңиз? Холл. Мейманкана каласа холл кылат деңиз. Дивандарды коюп, телевизорлорду коюп отурса болгудай экен. Салкын экен бул жагыңыз дагы. Бөлмөнүн ичин көрүп атасыздарбы? Дуалдары мындай папайя дарактарына окшош моющий обойлор. Албетте скромный сонун кылып чыгарыптыр. Потолокторду пластик жабдыктары менен волна кылып, как бассейн кылып, кичи лампалары пластик жабдыктарынан сонун кылып чыгарып коюптур. Бул жерин арка кылыптырсыз да, өзүнчө кылып. Арканын ичине дагы светтерди коюп коюптур. Аябай жакшы чыгыптыр. Гипсокартонбу мунуңуз?
Бул гипсокардан экен туугандар. Холодильник турат, свет точкалар турат, бул жагында занавескалар дагы турат, подоконниктер дагы турат. Полу ламинат окшойт эжеке. Ламинат. Бүт бара ламинат. 2 комната ламинат. 2 бөлмөлүү ламинат. Жакшы. Жүрүңүздөр. Кире берели. 10 капталдан кире беребиз. Бул жагыңыз кухня эжеке. Кухня. Мебель турат. Сууну киргизсе, раковинаны койсо даяр экен. Иштейт. Дап даяр. Бул жака плита, газды коюп турсуз, светтер, келиптер. Бөлмөнүн ичкерки тарабы мындай обой, моющий гүлдүү обойлордон занавескалар коюлуптур, жогорку тараптары пластик жабдыктар менен коздолуптур. Ал эми бул жагыңыз кирмей чыкмак экен да. Кирмей чыкмай. Кышкы печка дагы бар экен. 2 бөлмөнү жылытат. Эшиктерди ачып койсоңуз, коридорду, холду деле жылытса керек мунуңуз. Аябай кенен экен. Эшиктерди көрүп атасыздарбы? Жыгач эшиктер. Коркпой, нетпей, ары болот, бери болот дебей, жабып ача бересиздер. Кеңире. Ичкери кирели, жүрүңүз. Ар бир бөлмөнү өзүнчө ремонт кылган экенсиз да. Бул жагыңыз уктоочу бөлмө, спальня. Күн чыгыш тарабында бир терезе, занавеска, жогорку тараптары потолоктору, пластик жабдыктары, плинтус, обойду айтпайм сиздерге. Бүт баары, ар бир бөлмө өзүнчө стилде мындай гүлдүү обойлор менен коздолуптур. Точкалар келиптир. Полу болсо дыспы, андан өтүп атайын утуплет эткен, анын ылдыйы монолит туугандар. Бул жагы печке. 2 бөлмөнү жылытат, коридорду ачсаңыздар, ал жакты дагы жылытканга күчү жетет. Билесиздер. Ош печке. Накта кирпичтен салынган печкелер. Чыгабыз, жүрүңүздөр. Арткы бөлмөгө чыгалычы. Эжеке, бул жагыңыз кандай бөлмө болду? Ой, аябай кенен го бул жагыңыз, а? Мейманкана. Мейманкана бөлмө. Узун турасын айтайын болжолду. Айтыңыз. Канча деп турат? 6. Турасы 180. 180ге 6. Узун турасы. Муну атайын ушундай кылган экенсиз да? Жөлөнгөндө аркаларына удобный болсун деп, а? Аябай сонун го. Жастыктын кереги жок. Балыштын кереги жок. Коноктор келсе, дароо төшөктү саласыз болду, даяр. Көрдүңүздөрбү? Үйдүн ичкерки бөлүгүнө мындай кылып жөлөнгүчтөр менен кылып таптаяр кылып коюптур. Обой, моющий, потолоктору, пластик жабдыктары. Ой, эжеке. Бул потолокторду каяктык усталар кылды эле. Необычный кылып турго ар бир бөлмөңүздө. Пластик сиздер көргөн. Кадимки эле. Бөлүк кылып, мындай кылып, круглый кылып, 3 бурчтук кылып пластик терезелерди, пластик жабдыктарды коюптур. Кичи лампалары, светтери дагы коюлуптур. Эң негизгиси мына сиздер көрүп турган жөлөнгүчтөр аябай сонун чыгыптыр. Аны каптап, анын сыртынан дагы жумшагыраак болсун деп, жумшак жабдыктар менен дагы каптап коюптур. Бул жагыңыз дагы ламинат экен, жана сиз айткан. Мебелдер бар экен бул жакта. Бул мебелдер калабы кетеби эжеке? Керек болсо калтырабыз. Сүйлөшөбүз. Келишсеңиз калтырасыз. Кухнянын мебели калат. Кетет. Аны дагы сүйлөшөбүз. Бытовой техникалар кетет. Көрпө төшөк кетет. Калганын сүйлөшөбүз. Жүрүңүздөр, сыртка чыгалы. Светтер келиптир. Бүт баары келген. Жашоого даптаяр, кадимки эле жашап жаткан үй туугандар. Биринчи кабатыны ремонт кыласыздар, жашай бересиздер. Сыртка чыгалычы, жүрүңүздөр. Аябай шамал жүрөт го эжеке бул жерде, а? Салкын. Чагырдын жаңы конушу, жана сиздерге айткан. Бул сиздер көрүп турган бир камаз кумду дагы сүйлөштүк. Келип ала бересиздер, иштете бересиздер. Эжеке, айылда мектеп, бала бакча, садик барбы? Садик бар. Тетиги жолдун боюнда бир частный садик турат. Андан өтсөңүздөр мечит турат. Мектепке центральный жолго эле түшүшөт. Каналдан ар жагына. Аркы бетке өтөт. Жакын эле экен да. Базарчыкке кааласаңыздар мазага пешком барасыздар, кааласаңыздар Ошко түшөсүздөр. Маршрут катпайт. Круглосут ушундан машина деле өтөт. Үйдүн сырты бекем кышпы, кам кышпы эжеке? Сырты бекем кыш. Бекем кыш, ичи кам кыш. Ичи кам кыш. Монолит туугандар, негизгисичи. Чыгынып, бүт баарын монолит кылган экен, коркпой келип, биринчи кабатындагы ремонт кылып жашай бересиздер. Айлананы айттык, соседтер келген, артыңыздарда бир гана жер турат, ал дагы сиздер келгиче чейин сатылып кетсе керек, үй баштап калабы Кудай билет. Документтерин айтыңыз эжеке. Документ кызыл китеп бар. Документтери так бар. Кызыл китеби менен. Андан эч кандай проблема болбойт. Басын айтыңыз. Басын 55 деп атабыз. 55 000 доллар. Кеми болот. Варианттар барбы?
вариант деле болсо болот ошо шаардан. Шаардан. Квартира. Дом. керек. Канча бөлмө болсун? 3 бөлмө. 3 бөлмө. Кайсыл сериядан? Ошону дагы айтып коюңуз. 103, 104, 105. Кете береби? Кете берет. Туугандар, уктуңуздарбы? Шаардан жашап, бир аз айыл жерине кеткиңиздер келсе дагы варианттары чыкты. Сүйлөшөсүздөр. $55,000 кеми бар дейт. 103-чү, 104-чү, 105-чи сериялардан жакшы бир 3 бөлмөлүү үй болсо, жакшы бир райондон болсо, сүйлөшүңүздөр. Экрандагы номерлерге чалыңыздар. Кеми бар дейт. Жетпегенине бир аз эле кошосуздар, сүйлөшөсүздөр. Мен коштошаман да сиздерди. Эжем сиздерди мына ушул эле сиздер көргөн варатадан тосуп алат. Амандыкта жолугушканча.